Бишкекте Азия Mix Queen командасынын мурдагы оюнчусу Марат Жуманалиев алдамчылыкка шектелип кармалганын укук коргоо органдарынан билдиришти. УКМКнын маалымат кызматы кабарлагандай, эки жаран алдамчылык боюнча шектелип колго түшүрүлгөн. Алар жеке кызыкчылыгын көздөп, баюу максатында спекулянт жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Россия жаранынын ишенимине кирип, анын маселелерин укук коргоо органдарында чечүүгө көмөктөшүүнү убада кылып, чет элдик валютадагы ири суммадагы акча алышкан. Шектүүлөр убадаларын аткарбай алган каражатты өздөрүндө калтыруу үчүн спекулянт ЖЧКсынын башкы директорунун жакындарына кысым көрсөтүшкөн. Ошондой эле мамлекет жетекчилиги менен жеке байланышта, анын ичинен Камчыбек Ташиевдин уулу менен тааныш экенин айтышкан. Сотко чейинки текшерүү иштеринин жүрүшүндө шектүүлөр кылган ишин мойнуна алышкан. Учурда тергөө жүрүп жатат. Бишкектин тургуну косметологдун кызматынан жабыркап милицияга кайрылган, бирок 2 айдан ашык убакыттан бери косметологко карата чара колдонулбай жатканын кабарлады. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынан бул факты каттоого алынганы, тергөө иштери жүрүп жатканын айтты. 10 июнда шаар тургуну милицияга кайрылган. Ал 12 майда шаардагы косметологиялык борборлордун биринде косметикалык процедура жасаткан. Анын кесепетинен жүзүндө өзгөрүүлөр пайда болуп, түшүнүксүз нерсе чыкканын айтып, кызмат көрсөткөн адиске карата чара көрүү өтүнүчүн келтирген. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Жабырлануучунун алган жаракатынын ооругун аныктоо максатында комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалды. Анын жыйынтыгы менен косметологдун ишине юридикалык баа берилет. Тергөө иштеринин жүрүшүндө сулуулук кызматын көрсөткөн жарандын жүргөн жерин аныктап, тергөөгө алып келүү боюнча багыттама берилген. Буга чейин Ош базарындагы жеке менчик клиникалардын биринде косметикалык процедурадан кийин бетинде тырыктар калып калган келин милицияга кайрылган. Депутат Улан Бакасов жашы жетеликтерге сексуалдык зомбулук көрсөткөн адамдарга хирургиялык кастрацияны киргизүүнү сунуштоодо. Тиешелүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Мыйзам долбоорунун автору расмий статистика чындыкты толук чагылдырбай турганын жана мындай кылмыштардын санынын олуттуу өсүшү чечкиндүү чараларды көрүүнү жана зордукчуларга жазаны катаалдаштырууну талап кылаарын белгилейт. Бул мыйзамды балдарды коргоо, педофилия үчүн жоопкерчиликти күчөтүү үчүн сунушталууда. Анткени акыркы учурда жашы жетелектерге, өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук маселеси эң резонанстуу болуп калды. Негиздемеде албетте педофилдер өлүм жазасына татыктуу, бирок өлкөдө өлүм жазасына Конституция тарабынан тыюу салынган деп айтылат. Депутат кылмыш жаза, кылмыш процессуалдык жана жаза аткаруу кодекстерине бир нече түзөтүүлөрдү киргизүүнү сунуштоодо. Зордукталган кыздар милицияга кайрылса, өзүң кыска кийингенсиң, көз кыскансың деп шылдыңдаган учурлар көп кездешет. Бул туурасында акыйкатчы Атыр Абдрахматова Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында билдирди. Анын айтымында укук коргоо органдары зордуктоо фактыларын көбөйтпөш үчүн арыздарды кабыл албаганга аракет кылышат. Себеби ошого карап ишине баа берилет. Ошондой эле акыйкатчы кээде далилдерди жашырыш үчүн зордукталган кыздарга соттук медициналык экспертиза жүргүзүүнү атайын кечеңдетип жиберишет кошумчалады. Милиция кызматкерлери тескерисинче ошол зордукка, зомбулукка кабылган аялдарды, балдарды өздөрүнүн күнөөлүү катары мамиле кылышат. Көп учурда бизге кайрылган ата-энелер, милиция кызматкерлери балдарына катуу сүйлөп, күнөөлүү кылып, өзүң ошентип баспадыңбы, өзүң ошентип кийинбедиңби? Мисалы ошол эле жаш кыздарыбыз мектепке юбкачан барыш керек. Анан юбкаңдын узундугун карабайсыңбы, кыскасын карабайсыңбы, анан кийин көйнөңдү карабайсыңбы, анан кийин өзүң күлгөнсүң да, өзүң көз кыскасың да деп кайтадан өздөрүн күнөөлүү форматта иштегенде балдар жабылат. Акыркы эле учурда хореографы тарабынан 17-18 жаштагы кыз милицияга кайрылса, ошентип шылдыңдап ачканынан баарын аудиого жазып, ыйлап интернетке чыгарган да. Тажикстандан Кыргызстанга ири өлчөмдүү баңгизат ташыгандар кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМК Тажикстандан Кыргызстанга 17 килограмм 192 грамм болгон чарс деп аталган баңгизат жүгүн алып келе жаткандарды кармаган. Алардын бири коррупцияга каршы элдик курултайдын элдик палатасы коомдук бирикмесинин мүчөсү экени белгилүү болду. Маалыматка ылайык, алар Ош жана Жалал Абад облустарынын тургундары. Кармалгандар УКМКнын Оштогу башкармалыгынын тергөө абагына киргизилгени айтылды. Жогорку Кеңештин Альянс фракциясы жана элдик тобу Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматты кызматтан бошотуу сунуштамасын президентке жиберди. Элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев элчинин ишине нааразылык болуп жатканын билдирди. Бүгүн аталган эки фракциянын миграциялык көйгөйлөр тууралуу жыйын өттү. Анын жыйынтыгында чечим кабыл алынып, элчини иштен кетирүү сунуштамасы президентке жиберилди. Кайрылуу жолдоп атам, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ушул эки адамды
эки адамдын жумуш ордун кызматтык ишин карап, Россия Федерациясындагы өкүлүңүздү бүгүнкү күнү кандай иштеп атат, эмне кылып атат элдер ошол соц тармактардан, сизге өзүңүзгө кире албаса дагы соц тармактардан кайрылып атат. Ошондуктан сиз өз чечимиңизди, өзүңүздүн эркиңизди жеткирип, бөлөк ошол кыргыз жарандарын, ошол биздин бир туугандарды, ошол жүргөн элдерди карап, ошолор менен иштешип, укугун коргоочу адамды шайлайт го деген ойдомун. Жогорку кеңештин аял депутаттары кызматтык автоунаа алышты. Бул кабарды Спутник Кыргызстан маалымат сайты ишенимдүү булактарга таянып жазып чыкты. Жогорку кеңештин регламентине өзгөртүү киргизилип, аял депутаттарга автоунаа берүү чечими кабыл алынган. Буга чейин ал автоунаалар менен жогорку кеңештин бөлүм башчылары жүрүшчү. Учурда парламентте 19 аял депутат бар. Белгилей кетсек, мурдагы чакырылыштын депутаттары кызматтык автоунаа алуудан толук баш тарткан. Урматтуу теле көрүүчү, Борбордук телеканалды социалдык тармактардан да көргөндү унутпаңыздар. Эфирде мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламат